Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Биздин ыйык мамлекетибизде, тарыхыбызда нечендеген улуу мекенчил патриот инсандарыбыз өткөн. Ал инсандардын сап башында Барсбек Каган, Манас атабыз, Алымбек Татка, Курманжан Татка, Тайлак Баатыр, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков дегеле саны түгөнбөгөн нечендеген эр азаматтарыбыз, аталарыбыз, энелерибиз кыргыз элинин тарыхында өчпөгөн аттар менен калышкан. Бүгүнкү видеодо ошол улуу инсандарыбыздын жолуну жолдогон, көк жал, эр жүрөк кыргыз мамлекетин жан дүйнөсү менен сүйгөн, чыныгы, эркек атка татыктуу, ыймандуу уул, сүйүктүү, үлгүлүү жар, акыйкат үчүн чыныгы күрөш жүргүзгөн, элдин байлыгы эл үчүн деп чыркырап жаны күйгөн, нечендеген коркутууларга карабай, ажалга да тике караган, жан дүйнөсү кереметтүү инсан, мээримдүү, кайрымдуу маркум Уланбек Эгизбаев агабыз тууралуу болмокчу. Уланбек Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Нарын облусунун Кочкор районунда туулган. 28 эле жашта болчу. 2018 жылы 22 июлда каза тапты. Үй бүлөлүү бир баланын атасы болмок. Артында али бөбөк жытын жыттабаган ата деген улуу бакытты көрбөстөн Белек аттуу кичинекей наристесинин жытыны дагы жыттабаган бойдон о дүйнөгө кете берди. Артында атасы Токтосун Калиев, апасы Жапаркүл Сариева апаларыбыз, күйүмдүү төрт эжеси жана сүйүктүү жубайы, эркелетип сүйлөгөн кара жаны Сапаргүл Абдимнабиева эжебиз жана жалгыз уулу Белек калды. Бул видеонун акырында Уланбек Эгизбаев агабызга дуба кылуу максатында кыргыз элине кайрылуу жолдогон. Видеонун акырына чейин көрбөгөндөр жок дегенде акырыны көрүп, урматтуу кыргыз элим, Улан Эгизбаев агабызга дуба кылып коелу. Улан Эгизбаев ким экенин билбегендер билип алса экен деп бул видеону чыгардык. Негизи Улан Эгизбаев агабызды бүгүнкү күндө билбеген кыргыз жок болсо керек. Биз сиздерге ушул чыгаан, эр жүрөк, көк жал, улуу урматтуу Уланбек агабыздын тайманбастан элге алып чыккан акыйкаттарынын видеолорун тизмектеп сиздерге көрсөтүп берели деп чечтик. 2015 жылы 24 февралда Азаттыктын YouTube каналына депутат багуу оңой эмес деген видеосу чыкты. 120 мандат, 240 жардамчы, 800 миллион сом. Жогоруда айтылган сандардын бардыгы мына ушул креслолордун ээси болгон Жогорку Кеңештин депутаттарына таандык. 120 депутат элдин ишенимин, эл чөнтөгүнөн чогулган каражаттарды актай алдыбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Бүгүн биз Жогорку Кеңешке кеткен жалпы чыгымдар, депутаттардын ишмердигинин натыйжасы тууралуу кенен сөз кылабыз. Таттыктуунун таттыктуусун тандаш керек. Ар бир депутатка айына 2015 жылы 24 мартта Азаттыктын YouTube каналына саясатташкан сауналар аттуу видеосу чыкты. Сауна сөзүн фин тилинен кыргызча которгондо кадимки эле мончо дегенди билдирет. Бирок эмнегедир көпчүлүк сауна дегенде денесин соодалаган кыздарды жана албетте капчыктуу аткамнерлерди элестетет. Мунун да жөндүү себеби бар. Мына минтип шаар түн жамынгандан баштап саунада деп аталган жайлар чыныгы жүзүн ачат. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү, сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Бүгүн биз Бишкек жана Ош шаарларындагы аткамнерлер калкалаган сауна мейманканалар тууралуу сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. 2015 жылы 20 апрелде Атамбаевдин айлыгы канча деген видеосу чыкты. Шахмат оюну жашоо деле шахматка окшош. Ак менен каранын күрөшү. Шахмат талаасын Кыргызстан деп элестетсек, анда мына бул фигура автоматтык түрдө президент дегенди туюнтат. Оюндун башкы эрежеси хандын, башкача айтканда президенттин коопсуздугун сактоо. Мына бул фигуралардын бардыгы хандын коопсуздугу үчүн кызмат кылат. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү, сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн президенттин коргонуусун жарып, ал тууралуу жабык маалыматтарды элге ачык жеткиргенге аракет кылабыз. Президенттин коопсуздугу канчалык күчтүү, аны оюндун жүрүшү көрсөтөт.
2015-жылы 22-июнда Азаттыктын YouTube каналына телефондон алдагандар деген видеосы чыкты. Алло? Алло, саламатсызбы? Сиз лотереядан 100 000 сом утуп алдыңыз. Ушул сыяктуу көңүл сүйүнткөн коңгуроолорду угуп эле жүрсөңүз керек. Телефондук шылуундар азыр жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Алар бакыйган министрлерден баштап аткаминерлерди миллиондогон сомдорго алдап жатышат. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Бүгүн биз абактарда жатып алдамчылык жол менен миллиондорду алдап жаткан шылуундар тууралуу сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. В общем, это Улан брат. Өзүндө эле сүйлөдү. Мен эч кандай шектенген жокмун. Эч кимге эч качан кайрылчу эмесмин. Түрмөдө отурган зектер дагы бүгүн ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланган деңгээлге чейин жетти. Кээ жерлерден биздин кызматкерлер дагы берип атат. 2015-жылы 28 октябрда кандуу 10 күн деген видеосы чыкты. Атылды окто, свет өчүп калды. Балдарды өлтүргөн ушул система. Кайтарып бериңиз, жаным бар. Өзүм дагы пердеп микрофон менен сүйлөп. На ведении вооруженного джихада у них у всех единая идеология. Чүйдүн төмөнкү Нооруз айылында жайгашкан номур 50-чү тергөө абагынан качкандар тууралуу ушул күнгө чейин ар кандай жоромолдор айтылып келет. Бири уккан кулакта жазык жок деп имиш таратса, экинчиси түрмөдөгүлөрдүн жанында жүргөндөй окуяны саясатташтырып келет. Кандай болгон күндө да биз иликтөөбүздү тергөөнүн расмий версиясынан баштоону эп көрдүк. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын маалыматында каргашалуу окуя 11 октябрда түнкү 10:30 чамасында башталган. Өмүр аягына чейин эркинен ажыратылган 7 жана 2 кылмышка шектүү адам 3 абак кызматкерин аяосуз мыкаачылык менен өлтүрүп, бирин чалажан кылып качып кетишкен. 2016-жылы 14 декабрда Азаттыктын YouTube каналына тууган жыл бийлер деген видеосы чыкты. Эксперттердин эсебинде Кыргызстанды 10 чакты гана үй бүлө башкарат. Жада калса депутат менен министр айдоочусу менен туулган. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн кыргыз саясатындагы чырмалышкан туулганчыл байланыштар жана кызыкчылыктар кагылышы тууралуу сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Ооба, бир гана саясатчылар эмес, кыргыз аттуунун баары эле бири-бирине жакын. Сураштара келсе эле тууган чыгат. Эл ичинде айтылгандай жакшылыкта сүйүнүп, жамандыкта күйүнгөн да ошолор. 2016-жылы 17 февралда Азаттыктын YouTube каналына майланышкан мандат видеосы чыкты. Мынау мандат менен төш белгиге жетиш үчүн айрымдары инсульт алып ооруканага түшсө, айрымдары 100 000 деген долларын чачты. Көксөп жеткен депутаттык креслодан кол жууп соттон сотко чуркагандар да жок эмес. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн депутат болуп өлсөм арман жок дегендердин капчыгын каккан мандат чыры тууралуу сөз кылабыз. Депутаттык кресло канча турарын билгиңиз келсе, эфир аягына чейин биз менен болуңуз. Эки миң он алтынчы жылы 4 майда Азаттыктын YouTube каналына Бишкектин жер мафиясы аттуу видеосы чыкты. Бир караган кишиге мен бул сейилбакка көчөт отургузуп аткан болушу мүмкүн, бирок эртең ушул эркиндик гүл багына котлован казып көп кабаттуу үйдүн пайдалануу түптөсө таң калбай турган убакыт келет. Анткени азыркы учурда Бишкектин парктарында, сейилбактарында мыйзамсыз алынган жерлерге көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат. Бактардын ордуна
бетондор өсүп жатат. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү, сиздер менен мен Улан Егизбаев. Биз бүгүн Борбор калаадагы мыйзамсыз алынган жерлер жана андагы башталган курулуштар тууралуу сөз кылабыз. Мыйзамсыз жерлердин артында кимдер турарын билгиңиз келсе, аягына чейин биз менен болуңуз. 2016 жылы 30 ноябрда кадыры кеткен кадрлар видеосы. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү, сиздер менен мен Улан Егизбаев. Биз бүгүн алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы кадр саясаты тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга, жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Жакында эле Сооронбай Жээнбеков башында турган өкмөт курамы кашык каныбыз калганча эл үчүн иштейбиз деген таризде ант беришти. Мындай ант эгемендиктин 25 жыл аралыгында 29-ирет берилип отурат. Антыго мейли, даяр тексти ким болбосун окуй алат. Бирок эл үчүн ак кызмат кылууга алардын билими, тажрыйбасы жетиштүүбү? 2017 жылы 17 январда кандуу жүк кимдики деген видеосы чыкты. Азаттыктын жалпы жамааты учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт жана кырсыкта жараат алгандардын тез арада сакайып кетишине тилектеш. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү, сиздер менен мен Улан Егизбаев. 39 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгынан 10 күндөн ашык убакыт өтсө дагы кандуу жүктүн кимдерге таандык экендиги жана учактын чындап кайда баратканы табышмак бойдон калууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Адамдын өмүрү баарынан кымбат деңизчи, бирок Гонконгдон келаткан дээрлик 86 тонна жүк кайда түшмөк? Ээлери кимдер деген суроо көптөргө уйку бербей келет. Азаттыктын кабарчылары кырсык болгон мүнөттөрдөн тарта бейкапар дача суулуктардын өмүрүн алган кандуу жүктүн төркүнүн иликтей баштаган. 2017 жылы 31 майда жолду бошот, чоң келатат деген видеосы чыкты. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү, сиздер менен мен Улан Егизбаев. Биз бүгүн назарыңыздарга 2 иликтөөнү сунуш кылабыз. Убагында 21-кылымдын кадрлары программасы менен чет өлкөлөрдө кимдердин балдары окуганын унута элек болсоңуз керек. Венгриядагы окууга 25 орун бөлүнсө, анын 3-өө аткаминерлердин балдарына буйрган. 100% акысыз билим берүү жана ага кошумча ай сайын 130 евродан стипендия кимди гана кызыктырбайт. Алдыдагы иликтөө ушул маселеге арналды, анда эмесе чогуу көрөлү. Ушул эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айлык башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу. Айтайын Улан, Кудайдын алдында мен билген жокмун. Менин кызым ошол миңдеген кыргыздын уул кыздарынан эмне айырмасы бар? Эч кандай айырмасы жок. Конституцияда баары бирдей тең укуктуу билим алууга. 2017 жылы 29 ноябрда
кандуу жолдор, күнөө кимде деген видеосу чыкты. Кыргызстанда жыл башынан бери 5000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 729 адамдын өмүрү кыйылды. Керек болсо, жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн вице-премьер-министр Темир Жумакадыров да жол кырсыгынан ажал тапты. Эфирде ыңгайсыз суроолор, бул чыгарылышта адам өмүрлөрүн алган 3 жол кырсыгы жана андагы жазадан качуу аракеттери тууралуу сөз кылабыз. Papa, mama? Mama, kana ke mama? Papa kana? Mama, papa. Бир жарым жаштагы Айыманын апасыз чоңоюп жатканына 4 айдан ашты. Тили чыга элек болсо да, бул дуруктап анын сүрөттөрүн өпкүлөйт. 19 жаштагы Айсанат Борбашева ушул жылдын 17-июлунда каргашалуу жол кырсыгында көз жумган. Анын ата-энеси орду толгус кайгыга батып, ботодой боздоп, кичүү кызын жоктоп келишет. Алар кызынын өлүмүнө күнөөкөр адам акчанын күчү менен суудан кургак чыгып кетет деп кабатыр. Кичинекей кызым калды. Неберем жаңы эле бирге чыккан ошом алды. 2018-жылы 30 январда бир койго сатылган Азамат аттуу видеосу чыкты. Мен сабатчыдамы башым бар эле шырам жарылганда бүт эле. Ошо Балтабай айылынан ошо багып алып, сабап кордогон мени. Аны аргаш жерге жатып түнөдүмүн. Камап койчу ачка. Ошо эчтеке бербей. Эртең мен туруп кою чыгарып кою эметип кетем. Абетте эчтеке берчү эмес, кургак нан берип элечи. Аттын үстүндө эле тоодо эле жүрө берчүмүн. Теңгеңе барсам мындайынан дейт жарык. Ошол киши салганбы? Ошол киши салганда урганда. Кичинекейимде да шам барбы? Башымда да. Мурдумда да талкалаган ошо. Моякта мондай домпойгон без бар болчу да. Камчы менен чапканда бул жарылып кеткен. Баласы сарайга камап алып, кочкор менен сүздүрүп ойночу кичинекейимде. Эчки кочкор менен. Аянычтуу тагдырын айтып жаткан жигит өзүн Азамат деп тааныштырат. Бирок анын аты жөнүн, туулган жылын, тек жайын тастыктаган бир да документи жок. Жашы болжол менен 28-29 жаштарда. Ал дээрлик 20 жыл мурда Дайырбек Эсеналиев аттуу кишиден көрдүм деген кордуктарын айтып жатат. Кечинде келем анан кой санаганда эле бир кой жок деп, мен сабап эле жатып калчу да. Койду каяка саттың анан. Кимдер мен эмет каяка барып келдиң депчи. 2018-жылы 14-мартта темир жолдогу коррупция деген видеосу чыкты. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасындагы былык иштер тууралуу ооз ач элек президент эле калды көрүнөт. Буга чейин темир жолдогу миллиондор сол чөнтөктөргө солонуп жатканы жогорку кеңеште да, өкмөттө да бир нече рет айтылган, бирок жыйынтык чыгарылган эмес. Темир жолдогу миллиондор мандемин парламенттеги эркин депутат Жанар Акаев кайрадан көтөрдү. Анын билдирүүсү өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы аеосуз күрөшөм деген убадасынан уламбы айтор кызуу талкууларга жем таштады. Өлкө экономикасынын локомотиви болгон Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын билесиздер, бир кездерде бюджеттин капчыгын толтурган ишканалардын бири болчу. Бүгүнкү күндө мышык ыйлай турган абалда, мына азыр жакшы билесиздер, банкроттук абалга кептелди. Ишкана канчалык итке минген сайын мына тармакты башкарган жетекчилер башын жерге салып уялып калганын ордунда темир жолду жеке менчик ишканасындай пайдаланат. Элге эмес, өздөрүнө. Кыргыз Орус фондунан Кыргыз темир жолу ишканасы 8 миллион 380 миң доллар насыя алып, январдын аягына чейин 150 вагон келип иште башташ керек болчу. Мына февралдын
аяқтап атат. Бүгін март болды. Бүгінгі күнге чейин вагондар келелек. 2018 жылы 9 июльда Манастагы майлуу схема деген видеосы чыкты. Бул Бишкек мэри Албек Ибраимов жана анын жубайы Айнура Ибраимова. Бул болсо Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Пирматов жана жубайы Ольга Атогорова. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Егизбаев. Алдыдагы убакытта мына ушул эки үй бүлөөнүн мунай бизнесине байланыштуу кызыкчылыктар кагылышы тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Бишкек мэри Албек Ибраимов менен Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты Исхак Пирматовдун жубайлары теңме-тең ээлик кылган ТМ Орлан Групп компаниясы каттоодон авиакеросинди жана автоунаа майларын дүңүнөн саткан компания катары өткөн. Эмесе мэр менен депутаттын аялдарынын табышмактуу ишканасы тууралуу кыскача маалымат. 2018 жылы 24 мартта Бажыдагы уурулук деген видеосы чыкты. Азаттык бир жыл мурда Бажыдагы миллиондор аттуу иликтөө тартып, кыргыз бажысындагы коррупциялык схемаларды ашкерлеген. Бирок анда тиешелүү органдар эч кандай реакция кылган эмес. Эми болсо Бажыдагы уурулук боюнча бир нече кылмыш иши козголуп, бюджетке түшпөй калган миллиардтар боюнча тергөө иштери улантылып жатат. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасы алдыдагы жарым саатта кыргыз бажысындагы аткезчилик жана ага аралашкан атка минерлер тууралуу сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Эки миң он сегизинчи жылы 30 майда Көрүстөндөгү коррупция деген видеосы чыкты. Эсиңиздерде болсо, өткөн программабызда Бишкектин жер мафиясы тууралуу иликтегенбиз. Бул жолу кезек көр саткандарга келип жетти. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Егизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Урматтуу мекендештер, бул видеолор Уланбек Егизбаевдин ушунчалык жогорку деңгээлде чебердик менен иликтеген гана видеолор. Ишинин майын чыгарган, кыргызым деп жанып күйгөн бул инсаныбыздын башка дагы көптөгөн видеолору бар. Аларды баарыбыз жакшы билебиз. Саясаттан тышкары жеке адамдардын жылдызын жандырган видеолорун дагы айта кетпесек болбойт. Мисалы үчүн алардын арасында Нургазы аттуу майып мекендешибизде Америкага алып барган видеосун дагы биз эстейбиз, билебиз. Ооба достор, ооба кыргыз элим. Бул Уланбек агабыздын ушунчалык элини сүйгөнүнүн, элим деген жүрөгүнүн жүрөктөн чыккан жалындуу кыргыз элине арналган жашоосу эле. Аттиң азыр да арабызда жүргөндө эле деген өкүнүчүм ичтен күйгүзөт. Кантсе да ажал деген ажал экен. Убакты сааты келгенде баарыбыз кете берет экенбиз. Албетте эч ким түбөлүк жашабайт. Бирок түбөлүк жашоочулар алар тарыхка өз аттарын ташка тамга баскандай калтырып кетишет экен. Уланбек ага,
Сиз бизге жаштарга бүткүл кыргыз элине чоң үлгү катары жүрөгүбүздө калдыңыз. Сизди улуу жаратуучу ырайымдуу Аллах Таала өз ырайымына алган болсун. Акыретте кыямат күнүндө өз балаңыз, белек менен ата-энеңиз, бир туугандарыңыз, жубайыңыз менен Аллахтын чоң бейишинде түбөлүккө жашаңыздар. Өмүрүңүз кыска болгону менен атыңыз түбөлүккө кыргыз элинин жүрөгүндө калды. Балаңыздын өмүрү узун болсун. Адам каза болгондон кийин биз аларды көрбөгөнүбүз менен, бирок алар биздин кылган дубаларыбызды угушат экен. Ошондуктан азыр кыргыз эли Улан Эгизбаевди унутпаганыбызды далилдеп, ар бирибиз Уланбек Эгизбаев агабыздын урматына Куран окуп, ага багыштап дуба кылып коелу. Чыныгы ичтен кайрылгандар бул жакта телефондо Улан агабыздын видеосун көрүп ыйлаганыбыз менен ага пайда жеткире албайбыз. Ошондуктан азыр бул видеону бөлүшөлү. Балким 1000 адам бул видеону көрүп дуба кыларбыз. Балким 10.000 адам көрүп 10.000 адам дуба кылар. Балким 100.000 адам көрүп 100.000 адам Куран окуп дуба кыларбыз. Биздин дубаларыбызды уккан Улан агабыз дагы кубанып, кыргыз элим мени унутпаптыр деп арбагы ыраазы болуп калар бизден. Зерикпестен башкаларга да бул видеону жөнөтүңүз.